Саламатсыздарбы? Эфирде Күнөзөк программасы. Күнөзөк программасын мен Азамат Кыязов алып барам. Биз бүгүн Күнөзөктө учурдагы кырдаал боюнча болуп өткөн, Кыргызстан башынан өткөргөн окуялар боюнча сөз кылмакчыбыз. Студиябыздын коноктору менен тааныштырайын. Токтогулов Жеңишбек ата, Акылман Аксакалдар кеңешинин төрагасы. Саламатсызбы? Ошондой эле Дүйшөн Керимов, журналист, жазуучу. Саламатсыз. Урматтуу коноктор, урматтуу ата, агалар. Биз кыргыздар дүйнө элин дүңгүрөтүп, жакынкы ушу болуп өткөн соңку апта ичинде чоң окуяларга күбө болдук. Ушул бир жеңишти көздөгөн чоң митингде биздин аксакалдарыбыздын да орду болду. Алардын ичинде ушул Жеңишбек атабыз дагы аралашып жүрдү. Бир нече жолу ошол митингтерде сөз алып, сөз сүйлөп атты. Анан деги эле биздин аксакалдарыбыз, улуу муунубуздун өкүлдөрү ушул митингтерде кандай натыйжа берди, кандай орду кандай болду деп сизди чакырдык ата. Анан сиздин сөздөн баштайлык. Эмнеге күбө болдуңуз? Сиздин жеке ушу жыйынтыктаган оюңуз кандай болду? Баштапкы оюңуз кандай болду? Сиздин оюңузду кененирээк угалык. Assalamu alaikum жұрт елім, қырғыз елім, жаштар. Бұл азыр мұны деле ел тополоп бийлик алса революция дейбиз, бир да революция болгон эмес, төңкөрүш болгон. Революция дегенди билебиз, жашоо болуш керек, баардыгы жаңырыш керек. Ошон үчүн мұны деле буйруса эми революция болсо экен деген оюбуз бар. Себеби мына бир айырмасы болуп атты. Бұл жерден ешкімді үгіттеген жоқ. Баяғыдай бийликти алабыз, басабыз деген жоқ. Өзі эле болуп кетти. Бұлар башында сүйлөшкөн, айтканда чеги жоқ болот. Митинг боло берет. Түн ичинде да кетпейбиз деген. Анан булар түнү менен алып койду. Сиз митингке эмне болуп аралашып калдыңыз? Кантип? Мен аралашкан себеби мындай болду. Мен үйдө отуруп, бау шайлоону көрүп, бау Кыргызстанда болуп аткандын баарын көрүп, өзүм өз ичиме батпай отурдум эле жүрүп, канчанга чейин барабыз, ушуга чейин кыргыз элим кыйналды го деп. Ушу көз көрүнө кандай гана бузукулар болуп атты, кандай гана оюндар болуп атты. Ошонун баары каралбай эле ичара элдер кыйкырып атса да, кама, ууру тиги деп атса да көңүл бурбай, документиң бар алып кел далилде деп, ушуга чейин барышты. Анан ойлодум, бу кандай болуп атат, тиги болуп. Анан кийин телефонду көрүп отурсам эле, кечээкини көрүп аткам. Эртең саат 12-де Ала-Тоо эмеде, площадьта митинг болот деди. 12-де болот. Мен айттым, чайыңды бер, мен кеттим дедим. Кайка дейт. Ала-Тоо площадьына кеттим дедим. Не болуп атат? Митинг болуп атат. Келдим. Келсем жаш балдар кыйкырып өкүрүп сүйлөп аткан экен. Анан карап турдум. Кыдырып элдин арасын бастым, уктум, кыйкырыктарын уктум. Анан бир убакта ары жакта турсам, сүйлөйсүзбү деди. Кой отур дедим, кичине баштуу көздөр келсинчи көрөйүн. Ошондо Мадумаров келип калды. Анан Мадумаров менен бастым мен. Саламдашты, алиги алып, анан айттым, Мадумаров, чалсам телефон алдың, жолугуша албайм деп койдуң. Неге дедим, качан дейт. Бир жагы жарым жыл, ар жагы бир жыл дедим. Жок, менде телефон жок. Мен билем, сени менен сүйлөштүм мен. Кадимкидей деп туруп, анан ал сүйлөп кетти, анан эле мага сөз берди. Анан ошондо мен сөз сүйлөдүм. Баарын карасам жалаң жаштар экен. Ошо 5-нен баштап 10-на чейин болдум. Бир аксакал келген жок. Бир аксакал. Көрсөм, мен байкап көрсөм, мына кече айттым, байкап көрсөм. Кыргыз жаш болобу, кары болобу, канында кыргызчылык дуа бер деген бар экен. Жаш балдар, аксакал чыгып дуа бериңиз дейт. Бата берип койгуңуз дейт. Бата бериңиз деген. Мындай карасаңчы, келатсаң жолду ачып өтүңүз деп. Анан мен айттым,
Токтой тур, мен да кичине ичим күйүп жүрөт. Ушу заманга, ушу убакытка, ушул өкмөткө, ушу кылып аткан ишибизге, жаштарга, карыларга, сотко, прокуратурага. Ушуну айтып алайын дедим. Десем айттырып туран, бата бериңиз. Ой, бата берейин деп келдим. Деп анан бата бердим. Сиз бир дагы аксакал болгон жок деп атпайсызбы? Анан сиздер Акылман аксакалдар кеңешинин төрагасы деп аталып атасыз да. Анан сиздердин курамыңыздарда ошол кеңешиңиздерде аксакалдар барбы? Бар, жалаң эле аксакалдар. Бирок ошол учурда мен чакырууга дагы эсиме келген жок. Кандай шарт болот? Анан азысты Алайда да бар, Чаткалда да бар, тияк бияктын баарында бар. Анан чакырууга анан шарттары барбы жокпу дагы белгисиз. Бүт аксакалдар. Шарты барбы, качан жетет эмне кылат. Мен эми бул сүйлөшүү үчүн анан документ кимсиң деген үчүн эле муну алып алдым. Көрсөтөйүн мен мындаймын деп. Болбосо, мунураак болуп билгенде булар көп келмекпиз. Анан өзүмчө мен аксакалдар кеңешимин тигимин деп айтпай эле сүйлөдүм ошол жерден. Кандай болгон эле дагы аксакалдар аз болобу? Жеке айтсаңыз деле, сиз аксакал катары кайрылдыңыз. Анан сиздин сөзүңүз таасири канчалык болду? Угат бекен жаштар? Бул эми көпчүлүктө. Көпчүлүк менимче батага кыргыз жаштары суусап турса керек. Мен ушуга чейин айттым. Өлүмдөн коркпогула деп. Ушундай айттым мен, кыргыз жаштары. Мына силер айтып аттыңар эле, келечек жаштардыкы деп. Мына келди ошол убакыт. Алгыла бийликти жаштар болсо, оңдогула. Кыргыз элин, аксакалдарды, аялдарды эркиндик бергиле, турмушун оңогула. Мына жаштар силерге келди. Деген сөз айтып жибердим менчи. Дүйшөн агай, сиз жөн эле жазуучу, жөн эле журналист болбостон дайым ушундай бир окуяларды, кырдаалдарды иликтөөгө алып жүргөн жайыңыз бар. Анан бу сапардагы сиз иликтеген экенсиз. Деги эле митингдердин жүрүшү, эмнени көрдүңүз? Мынакей эки тараптуу болуп, али күнгө чейин бийликти таанысы келбей ген тараптар болуп атат. Легитимдүү деп атат, легитимсиз деп атат. Эки тараптуу болдук, үч тараптуу болдук. Көптөгөн адамдардын жүзү ачылды, көптөгөн саясий күчтөрдүн жүзүн ачкан, бети сыйрылган окуялар болду. Бул тазалануу деп атып, тазалануу дагы бир өңүтүнөн ушундай жүрүп аткандай болду да мага мисалы. Сиз эмнеге күбө болдуңуз? Мен 30 жыл дейбизби, мына 30 жыл дегенди мен көп убакыт катары эсептеп жүрдүм эле өзүм ичимен. 25 жылда бир муун алмашат деп. Бирок 30 жыл өзү жана кыргыз бекер айтпайт экен, убакыт учкан куш, кашкагым деп. Кашкагым эле учур окшойт. Айрыкча кыргыз үчүн да. Себеби мен ушул көрүп туруп, бүгүн кандай айтсак да жарашат, болор иш болду. Бирок кыргыз бийлиги дагы, оппозициясы дагы сабак албаганын түшүндүм да. Өткөндөн сабак албайт экен бул эл. И анализ да бере турган бир коом жок экен. Бийлик да жок экен, өзүнүн баскан кадамына кечегүсүнө анализ берген. Мен мындан өзүң чакырып жүрөсүң, дайыма айттым, анархия мамлекетте жашап атабыз деп көптөн бери айтып келатам. Ошол башаламан анархиялуу демократиянын белгилери болсо болгондур. Бирок мыйзам жок. Мыйзамды сыйлабаган. Ошол президентинен тартып, катардагы адамына чейин мыйзамды аттап өткөн коомдо жашап атабыз да. Анархия дейт муну. Ошол анархиялуу коомдун бир көрүнүшүн көрдүм да. Бир сценасын көрдүм, бир драмасын көрдүм. Бир эми авам айтып атат, мына өлүмдөн коркпогула деген айттым деп атпайбы? Мына биздин жаштарда, мен эми көчмөндөрдүн оюндарын изилдеп тарыхка чейин кирип кеттим, ала ушулар жаздым. Мына соңку 1000 жылдыкта өзүңүз жакшы билесиз, кыргыз башы бириккен жок. Бир хан боло албады, бир мамлекет боло албады, анан СССРдин 70 жылдыгын эсептебегенде да. Ошол эле бир кайталанган хаос, бир кайталанган башаламандык. Оппозиция болсо, эми көчө чыгып алып биз даяр эмеспиз дейт. Анда даяр эмес болсоң, эмнеге ошол саясатта жүрөсүң? Түрмөдө отурганың дагы, биякта жүргөнүң да лидермин деп жүрөт да. Маселен, мен бир макала жазыш үчүн ошо чыкыйымда 15-20 күн бир айлап жүрүп анан ошону кагазга түшүрөм да. Ал эми саясатчы, эртең бийликке барам, депутат болом, же президент болом деген киши өзүнүн ичинде программасы болуш керек да.
Мынандай кылам деп жүргөн, жазайым деп жүргөн. Анан биз даяр эмес, муну күткөн эмеспиз дейт. Күтпөсөң балекетти алып келесиң. Маселен ошонто орой айтат турган киши жок да. Ал эми президентти көрүп турдум. Мына саат 8ге чейин ушул чыгып кое турган жерден. Аны Акаев да жазаган эмес, ошону Бакиев да жазаган эмес. Анан кечөөкү Атамбаевдин тагдырын эми ал өзүнчө эпопея. Мынабу 8ге чейин балдар эскертип берип кыйкырып атат. 5 мүнөт калды, санап атат. Табыло санагандайчы жанагы эме. Анан талпа деген ошол экен. Мына ээ болбой калды. Балдардын бир канаты кирип кетти тияка. Анан тиги баягы газын колдонду, суусун колдонду. Кыргыз канында жардырды, аламат болду. Аламат болду. Эми канчасы чала тийди, канчасы эме болду билбейм. Биз анда тепсенде калат экенсиң, кеттик. Мынабу трагедиялуу эсептейм мен. Трагедиялуу биздики трагикомедияга чукул, баягы театрдын тили менен айтканда. Эми ар жагын бир тарап сүйүнөйүн десең, сүйүнүшкө окшобойт. Күйүнөйүн десең, күйүткө окшобойт. Жеңиш десең, бүдөмүк. Мына ушундай акыбалда дагы кептелдик. Мындай болуп атат да. Сен ушуларды жымсалдап айтайын дедим эле, бул кичине мен оюмду чукуп, мен бул сөздү митингде айттым. Кыргыздын каны төкпөйт дедим. Туура уктум аны айтканыңызды. Булар кыргыз эмес дедим. Кыргыз эмес. Эми ойлоп көрчү. Биринчи садырды чыгарып барды, 62 депутат деп бекиттик деди. Мен ошону Абдылдаевдин өзүнөн уктум интервью берип атканын. Санады эле, анан Сурабалдиева сурады тигинден. Мыктыбек, отчосун билбейм, Мыктыбек бирдемеевич, сизде 3 доверенность бар дейт, Сулпухоровдон тигинден мындай бар деди. Анан Абдылдаев айтып атат. Мен санагым боюнча тигилер 31 деди. Мен санагым боюнча 62 болгон, тилер 61 деди. Аягында эмнегедир 67 деди. Корум болду деди. Анан аны болбойт деп кече онунда да жазады. Эми бир кызык жери. Мына бул башта айтты го жүркөм. Мына депутаттардын деңгээлин. Депутаттар. Булар депутаттар да сессия жүрүп атат. Кел да жумушуңа. Жумушуңа кел да. Колдобойсуң, кел, кол көтөр, тескери бер. Каршыбыз деп, кандай дейсиң? Туура. Анан биз коборум жок, биз барган жокпуз. Сен депутатсың, сен өлтүрүп атса да барышың керек. Сен элди коргойм, элге кандай убадаларды берди, ант берди эле. Туурабы? Анан мен айтам. Анан Сурабалиев айтат. Бул криминал менен байланышкан тигинде экен деди. Мен айттым митингден. Сурабалиева, сен сокурсуңбу, дүлөйсүңбү? Ал дагы базарды атаң криминал болуп тартып берген сага. Же билбейсиң ошону? Кудай буйруп, жакшы президент бизге орношсо, базардын баарын элге алып беребиз дедим. Эмне деген кызсың дедим. Эмне деген кызсың? Эми ушул аял киришкен нерседе деле береке болбойт, эчтеке болбойт. Береке качат кыргыздыкычы. Эми булардын мен бир китеп окуп алгам, китепте массондор 1772-76 жылы программа алган. Ушул программаны алган. Барып жөнөкөй элдерди элиталар тигилер калат. Барып бир кандай сан гана калтырыш керек, тигилер үчүн иштеш керек. Булар иштеш керек. Эми кыргызда бир сен жазуучу болсоң, могу сөздү кандырсың. Кыргызда сөз бар, мусулманда да бар. Бийликти тартып алган элдин эртеңи жок дейт. Булар тартып алды. Ушунун баары ким тартып алды? Отунбаева жетекчилик кылды. Текебаев, Бекназаров, Сариев, ушулар эле да. Анан Бакиевге манту жеп атканда өткөзүп берди. Алар ойлогон тынч алып алабыз деп. Бакиев бир ай иштетип туруп барып кууп жиберди. Кайра бийлик алыш керек болду. Кайра эле ушулар уюштурду. Бакиевди кууп Атамбаев келди. Канча кан төктү. Канча кан төгүлдү. Ошто эмне болду? Анан да кыргыздын бир сөзү бар. Мен кан менен келген бийликти кан менен алат деп. Булар ошол менин коркконум, Азамат, менин коркконум дүйшөкө. Бу айбандар, кан ичкичтер ушу элдин канын теккен турат. Мен коркконум ушул, Кудайдан сураганым ушул.
улам чыкыр, улам жиберип, дагы бир Кудай сактады. Баягы келатканда бабанын эмелери, желдеттери көбү өтүп келди, айтышты, көбү качты. Кетти. Барын уштурду. Ошонун баарын эми криминал дейт. Ой, криминалдар биримдик мекеним Кыргызстандар шайлоого келет ба Дулутуп? Же калбайтамбы? Криминалдар келаткан. Ошол мен жаратканым өзү кечирсин. Менин күчүм эмнеге жетти? Кудайдан какшап, сурап, карганганга жеттим. Ушулардын кесепети элиме тийбесе экен. Ислам динине аралашып жүргөн бөлөк агымдардын зыяны тийбесе экен. Жаратканым ушуларды эл арасынан тазалачы. Үнүм ушуга гана жетип турду меникичи. Ошондой. Бул митингдин негизи ушу Садыр Жапаров тарапташтарына бир гана кине коюлду, ошо криминалдагы балдардын аралашып атат, криминал болуп атат деп айтып атпайбы? Сиз байкадыңызбы, бир криминалдык топтордун, уюшкан кылмыштуу топтордун өкүлдөрүн тааныйсызбы, тааныбайсызбы? Канчалык ошол массанын арасынан? Мындан 3 ай мурунбу, 2 ай мурун Азаттык чакырды беле, сен чакырдың беле, ошондо айттым эле мен. Чимкирик деп Атамбаев айтып койсо, ушу кыргыздын оосуна келбеген сөз, уят сөздү айтабыз. Ушуга жеттик. Атамбаев айтып койду эле деп Чимкирик деп. Анан каралар дейбиз. Ошолор асмандан түшкөн жок, же четтен келген жок. Ошол өзүбүздүн кыргыздын балдары. Биз бири-бирибизди караласак, ушундай чекке жеттик да. Мен эми ал өзүм ошондой мисалы үчүн да шайкалардын ичинде жүрбөсөм, же ошондой кылмыш топтордун ичинде машыккан киши болбосо, мен маңдайына жазып албаса, өзүбүздүн эле тааныган балдар, көчөкө эле жүргөн спортсмен экен көбү. Көбү сакал койгон, намаз окуган мечиттерден көрүп жүрөм. Мен да мечитке барам намаз окуганга, жума намазга. Ошол эле балдар жүрдү. Аны мен криминалсың деп ким аны сурап, ким тактай алат а жерден. Анан кечө Акаев да криминал колдонгон, Бакиев да криминал колдонгон, Атамбаев бул жарлыгыбы же коомго аралашкан ушул агым, ошондой система болуп калды бизде. Себеби бийлик акыйкатсыздык болгон жерде кара күч сөзсүз аралашат. Сөзсүз болот. Ал атам замандан ошондой. Кай жерде болбосун. Бийлик алсыз болгондо, мыйзам сакталбаганда ошо каралар аралашат. Ал кара деген ошол биздин арабызда ага тууганыбыз, кыргыз ошонун. Анан мен калыстык үчүн айтайын. Мынабы мен сот эмесмин бүтүм чыгара турган бүгүн. Же юрист эмесмин, мен журналист. Федор Достоевскийдин классик жазуучунун айтканы бар. Жазуучу адам кылмышкерди дагы жакташ керек деген. Ал кандай жагдайда кылмышкер кылды? Кандай кылмыш кылды? Эми мынабы Садырды колдогондой Ала тоонун 6 бурчунан 7 бурчунан дейбиси мынча эл келген жыйынды көрө эле келем мен. Мындай элдин баягы кайгысы, азабы, нааразычылыгы, күйүтү көкүрөгө толгонун көрдүм мен. Садыр мырзаны ушунчалык колдоо бул зарылдыктан келип чыктыбы, же ушул Садыр мырзага болгон симпатиянын чындап эле ошончолук? Кыргыз болобу, дүйнө эли өзү адамзаттын жүрөгү өзү гуманизм. Гуманизм турат биздин жүрөктө. Ал жанагы ар кандай жагдайларда өтүп кетет адам, мыкачылыкка өтөт. Адам төрөлгөндө өзү ымыркайында аба гуманизм үчүн төрөлөт, салып берип койгон. Анан эми Садыр көргөн азап тозокту көрүп турдук да баарыбыз. Мына былтыр өзүң ат башыга логистикалык борбор салууга каршы болуп 2 жолу ушул 5-каналда сүйлөдүм мен, Ошондо айттым, кумтөр үчүн Садырды тиселетип койдук. Эртең Кытайга ат башын тиселетип беребиз. Турган жери болуп атат деп айткам, өзүң билесиң. Анан Садырдын аянычтуу тагдыры, ал кумтөр үчүн чыгып атканы, анан элдин жакырчылыгы, жанагы мыйзамсыздыкка толгон шишинин баары эми мына мамлекет өзү биз баянкы мына авам болуп бул киши башында турду, аралашып жүрдү дейли, селди агып бараткандай акыбалга келдик биз. Туурабы? Кылт этсе мамлекет башталып кете турган акыбалда турдук, Бул эчтеке токтоо жок. Ошондо тал кармайт да бирөө. Бир сөңгөк кармайсың, ошо селден тирүү калыш үчүн бирдеме? Ошол кармош Садыр болду, образный айтканда. Ушу Садырды кармап аман эсен калабыз го, ушул жагдайдан чыгып кетебиз го, турмуш оңолот деген үмүт турду элдин көзүнчө. Муну калыстык үчүн айтыш керек. Анан бүгүн эми Феликс Кулов, башкалар айтып атат деп атабыз. Эми алар кайсы деңгээлде баягы кичине тынчтык келип калганда ошондо айтса таганат.
ошо кетсе атиң деген сөз бар да. Бардыгы өткөндө биз өткөндө акылдуу болуп чыгабыз, өткөндө тигиндей болобуз. Аны эми бүтүн чыгарыш кыйын. Бирок мен бир ачык айтышым керек да. Сооронбай Жээнбековду башында ушул намаз окуйт экен, ушуну күтүп отурдук биз. Качан эми ушу киши кыймылдайт экен, качан эми чыйралат экен, атасын Шарива экени дагы келтирип мен Ош Бедисин окудум эле ат баштан барып. Ошол чөлкөмдө уктум эле ошо кишинин намысы жөнүндө. Атанын уулу деп да жазып көрдүк. Эми качан кыймылдайт десек туруп алды. Эми бүгүн мына күчтөр да пайда болуп атат. Ошо киши келсин, шайлоону өткөрсүн. Мен айтар элем, кандай моралдык, анан ыймандык жолу бар шайлоону өткөргөнгө Жээнбековго бүгүн. Кантип өткөртөбүз? Мен ошого башым жетпейт. Мынау шайлоону айттык эле. Пандемия деген аба улуу сыноо. Бул атом бомбасы биякта калды дүйнөнүн 2,1 кончу. Чоң сыноодон ушу биздин бийлик мажүрөө болуп отуруп алды. Элдин шиши толду. Жанагы жаш балдар ушундай бир-бирин тебелей турган акыбалга келдик да. Ушунда бийлик көрсөттү да өзүнүн ымтыракай эмесин, ылымжан экенин көрсөттү да. Ошондо элдин ого бетер каары толду. Жанагы ызасы толду. 1000ден ашык киши өлүп кетти. Ошол жакындарыбыз өтүп кетти баарыбыздын эле. 41 деме, 60 деп. Орой айткан ит өлүмүнөн көмүлүп калды көп киши, салафанга. Апарып Анан элдин ысасы чегине жетти. Анан бүгүн биз укук талаасына келели. Анан тиги юридикалык жагын карайлы. А көчө аламат болуп кетердин алдында ушул юридикалык жагын карай турган акыбал жок болуп турду да. Ошондо. Эми мындай да, Азамат. Бул жерде мыйзам деп атпайбы? Бул депутаттардын сен айтып атпайсың, программасы жок экен деп. Буларда бет жок экен. Ойлонбойт экен. Себеби Садыр айтып койду да, одномандатный болот деп койду. Эртең депутат болбойбуз, тамагыбыздан айрылабыз деп атат. Көбү камалабыз деп турат. Кумтөр боюнча, тиги боюнча. Баарын 5 колдой билебиз. Телевизордон көрсөтүлгөн кандай абалда болду. Бабанов премьер-министр болуп каршы чыкты. Кулов дегенди мен такай угам Куловду. Такай кычык сүйлөйт. Куловдун сөздүн уккан өзү күнөө. Себеби тилин сыйлабаган элин сыйлабайт дейт. Ушу жашка чыккан кыргызча билбейт. Муну угуп кереги жок. Мунун сөзү кимге керек? Жанагы чагымчыларга керек. Бул тескери сүйлөп коет. Эми жанагы Шеримкулов сүйлөптүр. Ушинтип айтышты мага. Легендарный парламент. Мындай деми мындай да. Легендарный парламент бүткөн. Жок. Ошону жамынып алып жүрө берет. Легендарный парламентти мен митингде айттым. Легендарный парламент өзүнүн легендарныйлыгын 400 гектардан жер алып алышты. 1000 мелишти бөлүп алды, автобазаны алып алып, теге эмне деген базар коюп койду, жанагы Кытайдын базарын курду. Бүт жерди хлеб комбинатты алып алышты дедим. Булар кантип жешти үйрөттү дагы, Акаевди сатып басып кетти. Ошол убагында легендарный парламент өтүп атканда, бир закон алынбай атканда, Шеримкулов айтчу, Аскар Акаев, сиз бирдеме деп коесузбу деп. Ал туруп айтканда эле баары көтөрүчү. Ошондо айтчу, бизди катындарга окшоп тутуштурбай, жана эле айтып койбойсуз деген отурган адам. 400 гектар жери бар. 400 гектар. Булар сүйлөөгө акысы жок. Кыргызды келечегин ойлогондо биз ошо өткөндөр мамлекеттик ишмер деп коелу. Ошолор ошол учурда закон менен мыйзам менен иштегенде биз бул абалга жетпегенбизбиз. Дагы абама анан мыйзамдуулук. Ошолор иштеп турганда өзүлөрү айтчу эмес беле, бизди бийлик колдон бурап туруп көчкө тебил алып келип демалыш күнү деле отпуска деле чыгырып туруп мыйзамды алдырып койчу деп. Туурабы? 15 киши эле кнопканын баарын басып алып койчу эмес беле? Алып койчу эмес беле? Азыр эмне сүйлөп атат? Ким сүйлөп атат? Бул дагы айтам, мына үчөөбүз биз депутатпыз. Сессияда эле жүрүп атат. Булар милдеттүү түрдө отуруш керек, жаңы депутат шайланганча. Кандай дейсиң? Күнүгө чыгыш керек, бир айлык алат да булар. Келбейт, эмнеге? Биз кворум кылдырбайбыз, сени кылдырбайбыз, муну кылдырбайбыз деп. Анан эртеси сүйлөйт. Кантип биз ушуну угуп турабыз?
ким ушуга түшүнөт, айтат да буларды айлык бербей коюш керек, же депутаттыктан алыш керек, кетиш керек. Булар негизи кыргыз эмес булар. Кыргызды ойлогон эмес булар. Кыргызды ойлоп көр. Булар деле азыр чуркап атат. Баягы Момбековдун сүйлөгөнүн уктуңбу? Сөгүнүп сүйлөп атат. Сөгүнүп, барабыз, асабыз, басабыз. Мен кече уктум Момбековду, Покоевду, жанагы Руслан Казакбаевдарды ушуларды камайт экен деген сөз бар. Жанагы Призовдор бар да, ушуларды камайт экен деген сөз бар. Эми чын-чына келгенде бешиге мындай да беш дүйшөндүкө мындай болуп атат. Бул жерде биз талашып тигиндей мындай ар кандай сөздөрдү айтып атабыз. Сабыр ачык эле айтпады. Отура берет. Пока жаңы конституция алабыз, депутаттарды шайлайбыз. Ага чейин президент эле отурат. Мен куубайм. Эгер ол жоопкерчилик болсо, аны сот чечет. Деп атпайбы? Эми бул деле өтө акылдуу сөз. Мисалы үчүн Райымбектерди камаса, ага жан керек да. Туурабы? Айтат да кимге канча эмне берген. Бул эл, бул адамдар бирин-бири сатат. Ушул тарапка карата кандай аракет көрүлүш керек? Азыр аксакал айтып аткан бул туура эле эми жанагы мындай да, дагы бир мен чыгарма жаза турган, бир сонун трагикомедия жаза турган каармандар калкып чыкты да, мына көркөм адабияттын тили менен айтат. Көчөгү Атамбаевди көрүп турушат дагы, ошо Атамбаевдин колтугуна барат. Барып лидер кылат. Ошо менен аянтка келет. Аймактык көз караштан чыга албайт да, кыргыздын баягы эле трайбализмден чыга албайт. Ошо дипломат болуп, министр болуп келген жигиттер. Эми аны ачык эле айтуу керек, Таластын жигиттеринен мыкты жигиттер бар. Кайран Таластын эли. Кечөө Атамбаев эл эмес деп турса, Анатай Байкеге бүгүн чалап ала албай койдум. Өмүрканов деген мыктыр жазды эле. Ошо Атамбаевдин чекесине монунда кадагандай ыр жазган. Эми ушул Таластын мыкты чыкма жигиттер, эми ал элинен айланайын. Биз кыргыз элин, ошол Абай айткандай жаман улут жок, жаман адам бар дегендей, ошолор барып ушу Атамбаевден башка киши жокпу? Өзүлөрү бирикпейби? Көчөкү утулган партиялар сонун келатып эле, анан эле чыкса эле сценага ким чыгып калат? Сапар Исаков чыгып калды бир кезде эле. Анын катарында Мадумаров, анан тиги Элвира Сурабалдиева, анан таң каласың да, мындай комедияны мен көргөн эмесмин. Эми Руслан Казакбаев, кечөөкү сыртта саясатка аралашпайм деген Бабанов. Эми муну Шекспир да жаза албайт мындайды. Шекспирдин драмасыларында көрбөйсүң мындайдычы. Бул кыргыздын эле, бул эми ушунчалык деңгээлге жетиптир. Биздин саясатчылардын эки жүздүүлүгү, анан ачык айтып кою керек, биздин жаштардын сабастыгы. Үчүнчү менин түшүнүгүмдө жаңы коом алмашат экен. Муун алмашат экен. Ал жаштар сабассызбы? Же кандай ошолордун доору келиптир, мен түшүндүм да. Кызчу жерди кызып, ошолордун үнү менен болуш керек. Ошолордун хоруна эсептеш керек, ошолордун агымына. Антпесе, биз баягы эле легендардуу деп Медеткан байкебиз, баягы эле Илеге Баатыр деп эле бирдемелерибиз чыгып эле сүйлөй бергенден алар тажап бүтүптүр. Булар кошо керек болуп атпайбы? Тажап бүтүптүр байке. Мен КТРге бардым, балдар айтты, байке, сиз акыйкат жазып жүргөнүңүздү билебиз деди, бирок сиз сүйлөп эле коюңузчу, акырын үйүңүзгө барып тыш жатыңыз деди. Мына, ушундай жаштардын муунун келгенин орусча айтканда признавать надо. Таанышыбыз керек да, кабыл алышыбыз керек. Алар бүгүн Садырды шайлап сүйлөп чыктыбы? Эми Садырга убакыт беребизби, бербейбизби, мен бүтүм чыгара албайм. Берсин. Эртең кайра аянтка ошо кырдаалды чыгарабызбы кайра. Анан муну эми компромисске келиш керек. Кечөөкү өзүңүз тарыхты жакшы билесиз. Кечөөкү 21 жашында Абылайханга барган Төлөберди элчидей, Тилек Матакедей, түштүктө мусулман кылдын Абдрахман Парваначысындай дипломат көчмөн доордо да болгон биздин ата бабаларыбызда. Бүгүн биздин көчмөн дух бар экен дагы, ошол дипломатия, икемдүүлүк алакай үзүлүп калыптыр. Көрдүңүзбү? Баягы эле коктулук, баягы эле клан, баягы эле меден чыга албайбыз. Бул мындай болуп калды. Биздин, мен такай айтам. Биздин уул-муундар азыр бизде кыргыздын аксакалдары калбай калган. Азыр Советтер Союзунун аксакалдары. Буларга бийлик керек. Сүйлөшсө, аким каяктан экен? Губернатор каяктан экен?
Тигиде. Мен эми кичине 77 аксакалдарды көрүп калдым го. Ооба. Кашекте мындай эле таяктарды алып отуруп, мурунку баатыр элин кантип коргогон, ушу сөздөрдү айтчу эле да. Азыр тарбия жок да. Айтат сөзүнө, мен балам, Азамат, этиңди карачы, прокуратураны бүтүп атып, кандай жеп атат? Акмак тракторист болуп, малчы болуп жүрөсүң, бар ошол жака дейт. Эми жараткан ага насип кылбаса кантип барат? Мындай ыйман айткан адам жок болгон. Ошол биздин дебейин, мен ата энем мөкөтө мугалим болгон, университет бүткөн, мага катуу сөз айткан эмес. Тыйын алса мага берчү, мен катып койчумун, бир жака кетип калсам ошону кайкаткан билчү эмес. Анан токто, бир сөз айт, убакыт өтүп атат. Анан мындай болуп калганда, биздин жаштарга акыл айтпай, ошол ата энелеридин кесири тийип атат азыр жаштарга. Тийип атат, эң туура айтасыз. Ошонун кесирлери, ата энебиздин кесирлери тийип, байкуштар жол таппай турат азыр. Улуу мундун кесирлери тийип атат. Себеби ошонун бири Шеримхан эмне бу? Ата. Жана ошол аянттан Элвира Сурабалиева деген депутат кызыбызды бир аксакал келип чапты деп эле дүңгүрүп атпайбызбы? Интернетибиз баары тең эле талкуулага түшүп калды. Бул тарбиянын кайсы өңүтүнө кирет? Бул туура нерсеби? Тиң чапканыбы? Чапканы мага билбейм, мага жолукса мен деле чаап жиберет белем, кызууганды кылыпчы. Себеби сөзү мен мынтип айттым митингде. Эй балдар, кече Сурабалиева деген сүйлөдү. Сүйлөп атып эле эркек барбы деп кыйкырып атты дедим. Айтпайсыңар, бар, ушунун баары эркектер деп. Силер алардын көзүнө ал эркек, силер эркек эмес болдуңар болуш керек. Муну айтпай коюп, бүгүн сокулукта эркектер жыйнап жүрөт дедим. Жыйнады да бар, эртең алып чыгам деп. Анан эми калп жанагы криминалда жүрөт дегенде жанагы аксакал көргөм. Ал ушунчалык жоош болчу. Кантип баран чаба калды, мен өзүм таң калам да. Кантип ошону жетип чапты. Ошону Сурабалиеваны коргоп бараткан балдар Садырдын балдары. Жанагы чаап кеткен Токтогазиевби, Токтосун. Ошо жатканды өздөрү чапкан. Садырдын балдары коргоп көтөрдү. Кыйкырбады тигине мындай деп. Бул эми атасы чапса кызын баласын, бул эчтеке болбойт, кечиримдүү. Демек аксакалдарыбыз азыр бизди какус кылып чаап койсо, депутат болсок деле, президент болсок деле чаап койсок, көтөрүшүбүз керек, чынайбы? Соп, себеби улуу киши турганда атасы турган жерде эмес, агасы отурган жерге иниси отурган эмес кыргыз. Иниси отурган эмес. Атасы отурган жерге эч ким келген эмес. Эми азыр биз ушуга жеттик, мына ойлоп кой. Той берип атат, үйлөнүү тою. Күйөө бала менен кыз төрдө отурат. Аксакалдар биякта отурат. Андан бийлеп аткандарын көр. Аксакалдар да эле отурат. Мен айтам барганда, тамагың болсо бер, биз кетели. Кызыкчылык жокпу деп. Мына биз каяка жеттик азыр. Аксакалдардын тойдогусун эми айта албайбыз. Азыр биз мисалы үчүн саясаттагы, бийликтеги, өлкөнүн кадамындагы орду жөнүндө. Мына ушу азыр бизде аксакалдардын, уулмундардын акыл айткан эчтекеси жок. Азыр эл көрүп турат го, айланайын. Өкмөт кандай башкарып атат, эмне кылып атат, өзүң айтып атасың. Эмне тоскоол болуп атат? Айта берсе болбойбу? Аксакалдардын өздөрү айткысы келген айтчу аксакалдар барбы? Мен ойлойм. Эмне көйгөй бар? Мен ойлойм. Мунун көйгөйү балдардын илими эмес, булардын илими деңгээли андай эмес. Бул анан мен айтып атпаймынбы? Бийликти тартып алган элдин эртеңи жок деп. Бул жазалоо жаратканымдын. Билесиң да, эл оңолмойун, мен бийликти оңобойм деген. Бар сөз, бар. Дагы сөз бар. Бийликти тартып алган элдин кам менен алган эл, кам менен кетет деген. Дагы бир. Анан катынды башкарткан, бийлигин катында башкарткан элдин эртеңи жок дейт. Ушул үчөө тең бизде туруп атат да. Үчөө тең бизде туруп атат. Ушуну эстеп кой. Себеби кам менен кеткен, мен жалдырап атам азыр, жалынып атам, ушул болбосо экен деп атам. Жеңишбек ата, сиздер кандай ойлойсуздар? Биз сиздер жанагы биз өзгөргөн жокпуз, өзгөрбөптүрбүз деген сөздү башында айттыңыз. Анан мен өзгөргөн жактын бир өзүм байкаган жагын айта кетейин. Бул сапар канчалык көп эл чогулбасын, канчалык ошо бир жума бою чоң тирешүү болбосун,
эң негизгиси талаптоочулук болгон жок. Мен айтайынчы, токтойдур, өзгөрүү маселе. Ата бул өкө айтпай койгондон бул азамат өзү айтты дебесин. Мен айтайын деп атканым ушул. Биздин кечеки митингдин кечеки бийликти алганда мародердун бири болгон жок. Байкадыңбы? Өкөндө тең болгон. Себеби бул жерде айтылды мародерство. Себеби ошондогу кам менен алгандардын программасында мародерство бар болчу. Бар болчу. Бийликти алабыз, момун чабабыз, бетесорсетети чабабыз. Бул да программада бар болчу. Буларда кан элди ойлогон эч ким жок болчу. Мында таң калыштуу нерсе, ошо жаштар колуна демени алып текшерип бийлеп жүрдү. Эл оңолуптур. Жаштар оңолуптур. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бараттыр. Дүйшөн ага жыйынтыктап койсун. Мурунку митингтерден бул митингдин айырмачылыгы, артыкчылыгы эмнеде болду? Анан бул митингдин туруктуулугу кандай сакталып, кандай уланып кетет? Өзүңүз айткандай айта аласыз. Кульминациясы ошол бир адамга ала тоонун 6-7 бурчунан эл агылып келгени. Кайсы деңгээлде болсо да мындай региондордон бир адамды колдоп чыкканын мен көрө эле келем деп атам да. Бул бир ошо карапайым адамдар келди. Аны кара аксың деп мен иргей албайм, аны маңдайына жазып албаса. Бул бир. Эки, бул артыкчылыгы ушул. Бир адамды көрө билгени, ошону тандап атканы, ошого ишеним артып атканы. Ал адам эми дагы кандай болот? Анын адамдын кийинки тагдыры трагедия менен бүтөбү же жакшы бактылуу турмуш алып келеби? Ал өзү Кудайдын колундагы жумуш дейли. Эми ошол артыкчылык бир болду. Экинчи, мына мародерлукту жазаган жок деп атабыз, бирок биз дагы мындан да жакшыраак болсо деп тилейбиз. Грузия Саакашвилинин кол башчылыгы менен алганда бир креслону талкалаган эмес Ак үйдө. Көчө армияндар ичип чыкканда бир өрт болгон жок. Мына тиги биз аларды шылдыңдап атабыз, алар бизге батыш айтып атат. Кыргыздар мындай мобилдүү экен, же тигиндей жапайчылыкта барганда көз карашты айта берет. Мына 3 айга жүз берди, Белоруссия өрттөнгөн жери жок. Анан бизде дагы ошол маданият келаттыр. Эл муну өзүнүн мүлк экенин сезип жаштар, ушу жаштарга анан баары эле кыйратыкчы эмес экен, өзүнүн баягы кыргыз өзүнүн мүлк экенин түшүнгөн учурлар. Эми бир гана дагы бир нерсе, мынабу дагы жаман эмес, мейли ал баары эле ураа болуп кетпейт эч качан. Ошол терс пикирлерди дагы столго келип отурганга эч кеч эмес. Бизде бир кемчилик ушу дипломатиялык мүнөз жетпей атат да. Ошол Камчыбек мырза да кечө чыгып алып тиякты андай токтотуш керек. Алар бияктышыбаган токтотуп, бийликке келдиңби, дипломат бол. Дипломат бол, кечир. Бири-бириңерди кечиргиле азгыргыс, Өтө биз коогадан кичине маңдайыбыз жарылгансып сүйүнүп турабыз, анан өтө коогалуучу. Дүйшөн ага, Жеңишбай ата, сиздердин студиябызга келип, өзүңүздөрдүн оюңуздарды ортого салганыңыздарга рахмат айтабыз. Убактыбыз соңуна чыгып калды. Сизге кененирээк сөз бергендей эле болдук ата. Жок, мен аягын айтпай калдым жакшы сөздөрдү. Кыргыз жаштарынын баарын бата берип коюңузчу, анда ошо менен бүтөлүк. Омине жараткан, элиме ыйман, жериме тынчтык бер. Адилеттүүлүк бер, калыстык бер жараткан. Элимди бузуп жарып аткан бузуклардын жазасын өзүң бер. Элимди ушул абалга чейин жеткизип, алыскы райондордон жети өрөөндөн келген элдерге колдогон, ачык сүйлөп колдогондордун жаратканы ыйман, ынтымак бер. Амин. Элибиз оңолуптур. Арасында бузуку болбосо болбойт экен, бирок ошолор оңолсун, оңолбосо жараткан жазасын өзүң бер. Силер бактылуу болуңуздар. Урматтуу көрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.